Бүгүн биз үй шартында сактоо жана кайра иштетүү деген китеп тууралуу сүйлөшөлү дедик. Бул китеп 4 бөлүктөн турат. Ар бир бөлүктө кантип сактоо, кандай кылып даярдоо ыкмалары тууралуу жазылган. Мисалга, бадыраңды алсак, кантип көпкө сактасак болот? Туздоо жолдору кандай? Ошол эле баклажанды алсак, аны кургатуу жолдору каралган. Мунун баарын биз эмнеге жасайбыз? Бир гана өзүбүздү эмес, өзүбүздүн жакындарыбызды дагы жыл ичинде туура витаминдүү тамактандырыш үчүн. Ошол эле китепте калемпирди, помидорду сактоо, кургатуу жана тоңдуруу ыкмалары каралган. Жүргүлө эми ашкөк чөптөрдү сактоо жолдорун карап көрөлү. Муну биз кандай сактай алабыз? Жууп тазалап, кургатсак же тоңдурсак болот. Дагы бир жолу мындай контейнерге туурап салып көпкө сактасак болот. Жүргүлө бул жака. Кыргызстанда ашкабакты көп өстүрөбүз. Ашкабак абдан кышка жакшы сакталат. Бирок сактоонун алдында биз баарын карап, урунду, кесиктери болбогонуна көңүл бурушубуз керек. Сарымсак, пияз дагы жакшы сакталат. Сактап жатканда сабагына көңүл бурушубуз керек. Өтө кыска кесилип калган сабак аз сактала турганды туюндурат. Ал эми картошканы сактоодо тандап жатканда биз ашкабактай эле кесинди урундусу болбогон азыктарды тандашыбыз керек. Негизи эле бул ыкмаларды силер кеңири бул китептен окуй аласыңар.